Апам үй кожекеси болгон. Негизинен биздин тарбиябыз менен апам электенген. Атам көбүнчө эми ал убакта билесиздер эртең менен чыгып кеч келген. Апам да эскерип өтсөм өтө сылык. Анан эч бир адамдан кап болгонун көргөн эмесмин. Ич эле ушундай катуу неме болуп кетсе, макул тек кой. Баары жайында болот деп коет эле. Азыркы жашоодо принциптерден дагы көп немеге учураганда ошол апам эстеп туруп, ошол эми Кудайдын айтканы болот деп коем. Эми көп деле ага кайгыра бериштин кереги жок. Ошондуктан капаланбай, бирок өзүбүздүн кызматыбызды кыла берсек, Кудай Таала жакшылыгын берет. Апам ошондой келиндеринен кечирим сураган. Мен кайнене көрө элекмин да. Башка апаман башка көрө элекмин. Мен уга элекмин дагы да. Ошо катуураак айтып койсо, катуураак тийип койдум окшойт деп кечирим сурайт элем, күлөт элем. Өзү Кыргызстанда бир эле сиз болсоңуз керек келиндеринен кечирим сураган депчи. Ошондой сылык сыпай. Анан эң эле таасирленгеним ошол апам күндө азыр деле күтөм телефонду эртең менен туруп бамдаттан кийин экөөбүз болсо эки комнатада жатабыз да. Бир эле үйдүн ичинде эки бөлмөдө. Үйдүн ичинде эки бөлмөдө. Апам наркы бөлмөдө туруп аудио жөнөтүп коет эле да, дубасын берипчи. Анан эртең менен көрүшүп саламдашып, ошону азыркы чейин күтөм мындай. Эртең менен телефонду караганда кана апамдын ушу СМС болсо дагы бир угуп чыксам деп эми. Кээде бар нерсени барктай албай калабыз. Ошондуктан азыркы кезде ата энелер тирүү болсо аларды барктап, ошолордун жакшылыгына жетиш, ыраазычылыгын алыш кандай жакшы нерсе дейм. Анан ошол энени жоготуш өтө кыйын экен. Ал жерде эми бир депрессияга кирдим десем деле болот. Эми бир тараптан эми канчалык динге бекем болсоң дагы кээ бир учурда Кудайга таарынган учурлар болот экен. Эми атамы көрбөдүм, апам башкача деген кыялдарым бар дейм. Анан ошо бир эле күн эле энеме жөтөлүп калдым. Анан ал жактан чай берип эле дары менен кайтып келатып эле ошо жыгылып түшүп эки колу сынып калды. Ушунчалык катуу үн менен Алишер деп айтты. Мен энем кайтыш болуп кетти окшойт дейм да, чоң энем. Барсам апамдын эки колу тең сынып калыптыр. Анан көрүп больница калып бардык. Эми Кудай Таала эми ошол убакта эмне үчүн деген суроолор көп кыйнады. Анан кийин ал жакшы болду, андан кийин дагы кайта операция болуп калып, ошо менен анан бир айдын ичинде эле кайтыш болуп кетти. Мисалы бирөөлөр ооруп, анан кайтыш болсо бир үмүт, бир ой болот ичиңде. Анан эми бир учурда жакшы болуп туруп эле кайтыш болуп кеткени мен үчүн өтө чоң жоготуу болду.